Темиров лайфта фейк көзөмөл. Сиздер менен Арген Камалдинов, саламатсыздарбы? Өткөн чыгарылышта Ишеним партиясынын Facebook аркылуу жарнамалаган фейк колдонуучуларды чыгарганбыз. Изилдөөнүн жүрүшүндө 45 фейк аныкталган. Андан кийин фейктер кандайча өнүккөнүн белгилегенбиз. Фейктердин арасында алтын аяттуу кайманаты менен башка бирөөнүн сүрөтүн колдонуп, атайын тиркемелердин жардамы менен сүрөттү өзгөртүп алган колдонуучу бар болчу. Ал ушундай жол менен фейк экенин жашырууга аракет кылган. Ишеним партиясын жарнамалоо үчүн колдонулган фейк аккаунтту кенен талдап көрөлү. Батыр Батыралиев Facebook аватарындагы сүрөтү аркылуу биз анын чыныгы Instagram аккаунтун таптык. Батырка 9393. Фейк аккаунтту түзгөндөр чынында эле Батыр аттуу адамдын сүрөтүн алып, Батыр Батыралиев деген лакап менен Facebook'та жасалма колдонуучуну түзүшкөн. Бул ишенимдүү көрүнөт жана бир караганда шек саноону жаратпайт. Анын аялы күйөөсүнүн сүрөтү урдалгандыгын жана ал Facebook'та бул баракчаны иштетпегендигин айтып берген. Андан кийин урдалган сүрөттүн ээси байланышка чыгып, бул баракча аныкы эмес экендигин тастыктады. Батыр Элеусенов социалдык тармактардагы маалыматтарга караганда ал Астрахандан. Facebook'тагы жасалма баракчаны карап чыктык. Ушул жылдын март айында ал аркылуу Ата журт Кыргызстан партиясы колдоого алынып, ошол эле айдын аягында алар Ыйман Нуру партиясынын баракчасынан билдирүүлөрдү бөлүшө башташкан. Ал эми июнь айында алар Төрөбай Зулпукаровду коргой башташты. Мындан тышкары алар YouTube платформасында киреше табуу кызматын сунуштап жана курулуш компанияларына байланыштуу бир топ жарнамалык билдирүүлөрдү пост кылып турушат. Биз номерди интернеттен издегенде интернет бизге музыкалык үн жаздыруучу студияны көрсөттү. Юстиция министрлигинде бул уюм Субанбеков Аскат Меделбековичтин атына катталган. Ал эми GetContact'та ал Аскат Суперинфо деп жазылган. Мына Аскаттын Instagram баракчасы, ал Next Music жана Next Media Бишкек баракчасынын жетекчиси. Түрмөктү жылдырып, сиз анын кимдер менен иштешкенин көрө аласыз. Аскаттын Пикуки социалдык тармагында дагы баракчасы бар. Басылмалардын биринде Аскат 4 ай мурун журналисттик карьерасын аяктап, өзүнүн пиар компаниясын ачканын жазган. Алгачкы кардарлардын бири Ишеним партиясы болгон. Шайлоо өнөктүгү маалында ага партиянын эң маанилүү пиарчысынын ролу тапшырылган. Ал эми бул анын саясий партиялар менен иштөөдөгү биринчи тажрыйбасы экенин жазат. Это Next Media, да? Да. Биз Аскат менен байланышып, анын пиар агенттиги кандай кызмат көрсөткөнүн сурадык. Анын айтымында алар видео контент түзүү, социалдык тармактардагы билдирүүлөрдү бөлүшүү, ошондой эле интернеттеги троллингден сактоо менен алектенишет. Андан кийин Батыр Батыралиев баракчасы тууралуу маалыматты тактадык. Бул баракча анын компаниясынын бир фейк баракчасы экендигин мойнуна алган. Facebook чыныгы адамдардын баракчаларын жаап салганда алар мындай айла амалдарга барууга аргасыз болушат. Ошондой эле ал кошумчалагандай алар кара пиар менен алектенишпейт. Негизинен аларда студенттер иштейт. Алардын 10го жакын гана жасалма баракчалары бар. Анын кызматкерлери чыныгы аттарын колдонууну каалабаганда алар фейктерди колдонушат. Аскат ошондой эле анын компаниясында SMM боюнча адистер 3 топко бөлүнгөнүн айтты. Биринчи роботтор, алар группаларга маалымат бөлүшүү менен алектенишет. Координатор аларга даяр шилтемени жөнөтөт, алар аны түзөтүүсүз таратышат. Экинчи топ фанаттар, аларга постторду, комментарийлерди жазууга жана билдирүүлөрдү жөнөтүүгө уруксат берилет. Партиялар менен иштөөдө алар талапкерлерди мактап, алардын жакшы жагын гана көрсөтүүгө ыкташат. Үчүнчү топ кара пиар менен иштейт. Кардар тарапка кара пиар жасалганда алар аны коргоп чыгат. Ушуну менен сөзүмдү аяктайм, кайрадан көрүшкөнгө чейин.